Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Көптен бері күткен сабақтарыбызды тартуу бүгүнкүгө насип болгон экен. Бүгүн мына ушинтип сабактарыбызды баштап отурабыз. Колубуздан келишинче сабактарды сапаттуу тартканга аракет кылдык. Анда эмесе, урматтуу достор, бүгүнкү сабагыбызды баштадык. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Араб тилинде сүйлөмдөр эки топко бөлүнөт. Аль-жумлатул исмия. Аль-жумлатул исмия бул атооштук сүйлөм. Экинчиси болсо аль-жумлатул фи'лия. Этиштик сүйлөм. Аль-жумлатул исмия атооштук сүйлөмдөр. Булар атооч, зат атооч менен башталган сүйлөмдөр. Ал эми аль-жумлатул фи'лия булар этиш менен башталган сүйлөмдөр. Ал эми атооштук сүйлөмдүн негизги түркүктөрүнүн бири бул аль-мубтада, сүйлөмдүн ээси. Ал эми аны толуктап келген сүйлөмдүн баяндоочу аль-хабар. Демек, атооштук сүйлөмдүн негизги түркүгү болгон бул мубтада жана хабар экен. Ал эми мубтада жана хабарга бирден мисал айтып кетсек, маселен, ат-талибу жадидун. Ат-талибу бул зат атоочу экен. Ат-талибу сүйлөмдүн ээси. Ал эми жадидун сүйлөмдүн баяндоочу. Сүйлөмдүн ээси ар дайым белгилүү болуш керек. Экинчиси, сүйлөмдүн ээси ар дайым марфу, домма абалында болуш керек. Ал эми үчүнчүсү болсо ар дайым сүйлөмдүн башында келиш керек. Ал эми хабар ар дайым белгисиз болуш керек. Экинчиси ушу мубтаданы толуктап келиш керек. Үчүнчүсү анын да харакаты марфу, домма абалында болуш керек. Урматтуу достор, кайталайбыз. Исмия, жумла, аль-жумлатул исмия. Атооштук сүйлөмдүн негизги тирөөчү болуп, бул аль-мубтада жана хабар эсептелинет. Бул мубтада жана хабар жумла исмиянын атооштук сүйлөмдүн негизгилери болуп эсептелди. Ат-талибу жадидун. Же болбосо ат-талибату жадидатун. Аль-китабу назифун. Ан-нафизату мафтухатун. Жана башка. Ал эми этиштик сүйлөмгө токтолуп кетсек, этиштик сүйлөмдөр мунун негизги түркүктөрүнүн бири бул аль-фи'л, сөзсүз болуш керек. Фи'л жана ошол бул фи'л дегенибиз кыймыл. Ошол кыймылды аткаруучу болуш керек. Кыймылды аткаруучу бул фа'ил деп аталат. Кыймылды аткаруучу болбосо, бул кыймыл болмок эмес. Мисал үчүн, ядрусу ат-талибу. Ядрусу ат-талибу. Ядрусу бул фи'л, этиш. Ат-талибу фа'ил. Ушул кыймылды аткаруучу. Демек, кыймылды аткаруучу жана кыймыл менен куралган бул сүйлөмдүн этиштик сүйлөм деп аталат экен. Ал эми этиштер дагы бир канча мады, мудори, амр болуп бөлүнүштөрүн аны иншаллах кийинки сабактарыбызда өтөбүз. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү негизги темабыз атооштук жана этиштик сүйлөм болду. Атооштук сүйлөм аль-мубтада валь хабардан турат экен. Ал эми этиштик сүйлөм болсо фи'л жана фа'илден куралат экен. Бүгүнкү өтүлгөн тема түшүнүктүү болгон болсо, баарыңыздар жумла исмияга 2 мисал, ал эми жумла фи'лияга 2 мисал түзүп, мага WhatsApp аркылуу жөнөтүңүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.